Büyük bir gün sevginin Bekin Dağı'nın sabahını ötkürücüyüz. Bekin Dağı'nın sabahı ölüm uçağına ilgisiz kızıklı planetalarda bağırıp ülkülördü özüne antıran kızıklı sabah деп есептейді. Bekin Dağı'nın sabahına biz жалаңгана өлкөлөрдү планеталарды көздөп басып өткөн тарыхый жол өрүстөрүн өтөт экенбиз. Архитектуралык эстеликтердеги тарых. Карабаш өзү эле айтып тургандай тарых бул адам баласынын басып өткөн жолу. Имандуу окуучулар эстеп калгыла бул жерге калсыңар. Эң эле кызыктуу Ямайка, чыркыктардан жабылыптыр. Бул жерде эмне академия болот? Албетте адам баласынын жашаган аба ыңгайынан көз каранып десек болот. Ал эми арасында архитектуралык эстеликтер. Биз жаңы жогоруда сүрөттөрдү көрдүк. Адам баласы ошол алачыктардан ойлонуп отуруп карагачы кандай заттардан эмне эмне үчүн бул адам баласынын оюндан келип зарылдан келип чыкты. Анткени адам баласы бул бийик үйлөрдү, имараттарды улардын ишенip артыларында бүтүндүр салды. Ушул үйлөрдү айтканда албетте ушундай болгон келсе эң алгачкы эң алгачкы чыгымдарды британдар баштап салган. Бул жерде силер бамбуктан жасалган алачыктан сүрөтү көрүп турасыздар. Биз жолда айттык, аба ырайына жараша өздөрүнүн жашаган жерине ылайыкташтырып салган. Бул жерде биз жыгач үйдү көрүп турабыз. Биз эми бул үйдү алгачкы деп айта албайбыз. Жыгачтан соң булгандай болот экен да. Мамлекетинде азыркы үйдүн таштан өкүп жатышат. Таш тилерсе ал отурмуз бар. Африканын боз үйүбүз. Биз өзүндү билебизсе урматтуу окуучулар. Кандай ойдо калдыңыз ушул видеону көргөндөн кийин? Ким айтып коет? Колчалар жакшы жооп болду. Жалбырактарынан рахмат колчалар. Ушурулган кыштан жасалат экен дейт. Рахмат колчалар. Жакшы. Кол чаап коелу, жакшы жооп болду. Андан кийин рахмат кол чабуулар. Умар. Рахмат. Аксай күмбөзү каякта экен, ким айтып берет? Али. Индияда экен. Кайсы жерде? Самарканд деген шаарда экен. Жакшы. Эмне үчүн индейцтер каяктан 3 бурчтук кылып үй салышкан дейт? Жооп барбы? Силерден жооп барбы? Ордуңан туруп. Дагы. Жооп тура болду? Жакшы, кол чабуулар. Индияда дейт. Турабы? Жооп тура, кол чабуулар. Эми силер буларга бергиле. Игил үйү кайсыл жерде жасалат дейт? Ким жооп берет? Кол чабуулар. Ранкада сырты мындай кара болот, а бозутуку окшош болот. Турабы? Кыргыз үйгө эле окшош болуп турат, бирок анын сырты терилерден болот. Терилерден
Андай эмес экен. Туура жообун айтып кой анда өзүң. Айтып кой. Окшоштуу боз үйдү да көчүп ыңгайлуу, анан жарандарында ошол. Туурабы жок? Кол чаап койгула. 1, 2, 3 колубузду тырсылдатып жашына. Колубузду партага коюп ба? Катарынан кетсин, а? Мага эски мостун кардан жасалган үйү жана жыгачтан жасалган үйү кызык болду. Рахмат. Дагы? Жердин Азия аянтына ээлеген үйлөргө 280ден ашык адамдар батып кете турган үйлөр кызык болду. Рахмат. Болду? Симон. Бербү? Акырын. Жыгачтардан жасалган жан жаныбарлар тезек Рахмат. Отдельно. жасалган замок жактан кантип бийикке чейин. Анткени боз үйдүн ичи жакты, боз үйдүн ичинде көптөгөн нерселер койгон экен. Көптөгөн нерселер болгондо кайсылар? Эмнелерден турат боз үй? Жыгачтан жасалат. Коюндун терисинен боз үйдүн сырты жасалат. Ук, кереге, түндүк. Дагы? Болду, ошол элеби? Рахмат. Сага жакты, рахмат. Мага эме таштан курулган үй, анан эме бугу багуучулардын эме үйү жакты абдан. Анан эме Россиянын тактадан жасаган эме үйлөр абдан коз экен. Анан баягы таштан курулган сарайлар жакты мага. Боз үйдүн ичи да жакты. Мага бамбуктан жасалган ачылыштар жана жыгач үйлөр, боз үйлөр, таштан курулган үй, таштан курулган замок жана башка багышлар. Кызыктуу болду, Жакпаган жери барбы? Жок. Рахмат. Ержан. Менин оюмча, бул Индиядагы Тадж-Махал күмбөзү мага кызык да. Мисалы, аны кантип курушкан? Мага кызык. Аны 5-6 же 10 жылда курушкан деп ойлойм. Рахмат. Таштан курулган замок. Муну дагы бул замокты дагы ошенткен деп ойлодум. Бирок мага жакпаган жерлери шаардагы турак үйлөр. Анткени алар же титирөөдө жана башка нерселерде кулап кетиши мүмкүн. Ошондуктан мен шаардагы чоң турак үйлөрдү анча жакшы көрбөйм. Ай, рахмат, азаматсың. Кокустан сен архитектор болуп калсаң келечекте, Ержан? Кандай үйлөрдү салмаксың? Ошондой жер титирөөгө туруктуу үйлөрдү сала аласыңбы? Мүмкүн болушу мүмкүн. Аракет кыласың, Рахмат. Рахмат. Сон жооп болду. Мага таштан курулган үй жагат, боз үйлөр жагат. Рахмат. Отура кой. Мага боз үй жакты жана таштан койгон замок жакты, таштан койгон үй жакты. Үй жакпады. Эмнеси менен жакпады сага? Сырты башкача экен деп. Рахмат. Жеңмай.
Жакпадыбы? Рахмат. Орустардын жыгач үйлөрү дагы аябай жылуу, суукка пайымдуу, ошондой болушу дагы мүмкүн. Себеби мен өзүм Россияда жүрүп көргөм. Жыгачтан жасалган үйлөр аябай жылуу болот экен. Сен жыгачтан жасалган үйлөрдү дагы окуп изилдеп көрсөң, анын аябай пайдалуу, анан негизи жакшы жактары көп. Рахмат. Таштан замандар дагы жакты. Таштан жасалган үйлөр жакты, бирок алар абдан кичинекей экен. Мен ал салган кишинин ордунда болгондо кичине чоңураак Салмаксың, Азамат. Рахмат, сонун жооп болду. Мага таштан куралган үй жакты, себеби ал жер титирөөдө курган экен. Антарктидадагы иглар аябай кызык экен. Ал сууктарын курган экен. Азамат, рахмат, сонун жооп болду. Мага памуктан жасалган лапчык жакты. Яранга жакты. Негизинде ал кызыл үй сыяктуу эле любой жака алып барып коюп жашасаң болот экен. Анан мага жакпаган вигвам жакпады. Анан неме шаарда курган үйлөр жакпады. Вигвам эмнеге жакпады? Олар жыгач жука немелерине жагып экен. Анан эчке неме таштан курган памук жакты. Ол бирок ойлойм да, аны канча жылда салып чыккендер. Тарыхты дагы көпкө окусаң, ага дагы жооп аласың. Рахмат. Мага кыргыз үй жакты. Дагы орустардын үй жакты. Жакшыда. Үйдөр баа ушулар жакты. Баа жакпаган үй бул ташта жасалган. Мен ушуну жасаса бир разосветный жакшыда үй жасайт элем, разосветный эмелер. Азамат, рахмат. Комната. Рахмат, жакшы. Руслан. Орустар үйлөрдү болсо жакшы, ичинде жылуу болот экен. Мая каньо Игла жактыра сага көбүнчө. Рахмат. Таштан куралган замок. Менин чоңойгондо ушундай десем келет, жакпаган үй. Таштан куралган үйдө анча жакпады. Анча жакпады, рахмат. Таштан куралган үй мага кызыктуу болду. Анткени ал жер титиргенде көрсөйт. Дагы таштан куралган замок кызыктуу болду. Памуктан жасалган үй, жыгачтан жасалган үй кызыктуу болду. Рахмат. Малика. Мага жакты, таштан курулган үйлөр жакты, жана аны куруктуу кыйын деп ойлойм. Мага дагы Яранга деген үй жакты. Ал деле биздин кыргыз улуттук ата бабаларыбыздан калган боз үйгө окшош экен. Ошондуктан мен дагы үй куручу болуп иштеп калсам, мындай бир этажды кенен үйлөрдү салам. Эгерде мүмкүн жер титирөө болсо, мындай адамдар мындай көп кабаттан ылдыйга түшкөнгө жетишпей калса, ошондуктан бир эле кабат үй салгым келет. Ой, рахмат, Азамат. Боз үй менен Яранга жакшы керек. Ал көчкө жакшы керек. Так мага айткандай боз үй менен Яранга жакшы керек. Ал көчкөн оңой. Дыйкандар үй көп тапканга кызыктуу. Ой, рахмат, молодец. Аяна.
Мага таштан курулган үй жакты, бамбуктан жасалган үй жакты, андан кийин болсо жыгач үй жакты. Алар болсо жер титирөөдөн коргойт. Мага замок анча деле жакпайт. Эгер жер титирөө болсо адамдар жетишпей калышы мүмкүн. Рахмат. Сен ошентип ойлойсуң, Мага эң кызыктуу болгону таштан жасалган үй, анын үстүнө самон менен жапканы, бамбуктан жасалган үйлөр, иглу, орус үйү, кичине жана көп сайманы түшүрүп коздошкон, илгара таш махалдын өзү жакты, мага жакпаганы икман анткени ачык жерлери көп. Мен болгондо анын сыртын жылуулап, коздомок. Ой, рахмат. Сонун жооп болду. Илдейлер көрсөткөндө эң алгачкы чыныгы үйлөрдү дыйкандар салышыптыр. Мен ошол сүйлөмдү окуганда оюма кандай жасалышкан, эмне үчүн салышкан деген ойлор келди. Адамдар үйлөрдү колуна эмне тийсе, эмнени көрсө ошолор менен салышыптыр. Тростниктерден, жыгачтардан, таштардан, ар кандай нерселерден салышыптыр. Мага таштардан курулган үйлөр жакты. Яранга да жакты, ал кыргыз үйгө окшош экен. Кыргыз үйдөй болуп турат экен. Мага дагы бегима жакпады, анын ачык жерлери дагы көп экен. Анан шаардагы үйлөр, турак жайлар жакпайт. Мага дагы алар дагы жер титирөөдөн Мындай да, баардык эле үйлөр көчө бербейт шаардагычы. Жер титирөөгө ылайыкташтырылып атайын салынган үйлөр дагы бар. Турцияда болгон жер титирөөдөн кийин баарыңар коркуп калыпсыңар, шаарга барып, бийик имараттарга чыгыштан. Ал жерде жалаң эски имараттар экен. Жер титирөөгө ылайыкташтырылбай салынгандыктан жер титирегенде бардыгы урап түшүп калды да. Ошол эле шаарларда анча-мынча турак жайлар бар, көчпөгөн, ордунда эле турган турак жайлар бар. Алар ошол жер титирөөгө ылайыкташтырып заманбап курулган үйлөр да. Ал көчкөн үйлөрдүн бардыгы эски үйлөр. Силер мындай туура түшүнүшүңөр керек да. Көбүнчө Японияда жер титирөө көп болот экен. Япондор ушундай жер титирөөгө ылайыкташтырылган аябай бийик имараттарды куруу эле келатышат. Адамдар коркушат, мындай көчүп кетет деп, мындай этаждардан чыгып алышат да, коркушат. Рахмат. Анда бүгүнкү архитектуралык эстеликтердин тарыхы деген тема баарыңарга жакшылап түшүнүктүү болдубу? Рахмат. Үйдөн жакшылап окуп, түшүнүп, түшүнүүңөрдү дагы кенен айтып бергенге көнүгүп келгиле, макулбу? Рахмат.